арасында жаш кыздар дагы болгон. УКМК Бишкекте дагы бир сойгуккананын булагын табып, анын мизин кайтарды. Бүт жакты түтүн каптаган, бизге жардам керек деп жатканын угууга болот. Бишкекте жашылча сакталган кампадан өрт чыкты. Базардын четинде семичка менен сакыш сатып, нагынан кызын баккан эне президент менен Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы видео каналына бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Такозду каракчыларыңды мага жөнөтпөйчү. Садыр камчыгы угатасыңбы? Мына чебистей болуп тигей. Жыдыкчылаңа тирей. Инспектор кызың менен обзор айны эркегиңди жөнөтүп турсун. Бүгүн кечке бузуктабыз. Ашша мусуларды алабыз. Бардыгы ушу талаптарды кылабыз. Подрядчыга туура эмес койгон кыштарды буздурушту. Жалал Абад мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгынын кызматкерлери Нокен районунун Шамалды Сай шаарында спорт залдын курулушун текшерди. Объектти облустук капиталдык курулуш башкармалыгы куруп жатат. Ал эми подряддык уюм Таир жоопкерчилиги чектелген компаниясы. Текшерүүдө кыштарды куюуда курулуш эрежелери бузулгандыгы аныкталды. Натыйжада акт түзүлүп, подрядчыга расмий эскертүү берилди. Эреже бузуу менен коюлган кыштар ошол жерден эле бузулду. Инспекция кошумчалаганда, эгер мындай мыйзам бузуу кайрадан кайталанса, подрядчыга 200 000 сом айып пул салына турган болду. 5-жыл катуу күйүп атат, бизге помощь керек. Бишкекте жашылча жемиш сактоочу кампадан ири өрт чыкты. Бүгүн 21 августта Бишкектин Көкжар айылынын Ынтымак көчөсүндө жайгашкан жашылча жемиш сакталган кампадан өрт чыкты. Бул тууралуу ОКМдин билдирүүсүндө жазылат. Билдирүүгө ылайык өрттү өчүрүүгө жалпы 3 бөлүм тартылды. Кошумча ОКМдин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам нөөмөт кезметинен жана мэрия тарабынан 2 суу ташыгыч унаа чыгып, өрт өчүрүү иштери жүргүзүүдө. Алдын ала маалымат боюнча менчик даяр продукция сакталган кампа сэндвич панелдерден салынган, ичинде жер жемиш салуучу жыгач, желем, яшиктер, малина, кулпунай жана башка жемиштер болгон. Болжол менен 1500 шарчы метр аянт күйгөн. Өрттүн себеби такталууда. Байсалов дарыгерлерге чай пул берүү өкмөттүн расмий позициясы эместигин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дарыгерлерге чай акы төлөө сунушу боюнча пикирин айтты. Ал 24 KG басылмасына билдиргендей, чай акы берүү сунушу министрлер кабинетинин расмий позициясы эмес. Татыктуу эмгек акы, дарыгер менен медайым үй бүлөсүн кантип багам деп мүнөт сайын ойлонбой эле элге кызмат кылган деңгел. Албетте ар бир дарыгер үчүн муну тейлөөчүгө берилген чай пул менен салыштыруу кемситкендик. Аны мыйзамдаштыруу аракеттери өтмүштөн калган таасир. Биз медицинаны эң жогорку этикалык стандарттарга багыттоого тийишпиз, деди Эдил Байсалов. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ири мүйүздүү мал, жылкы, кой жана эчкини Кыргызстандан алып чыгууга тыюу салынды. Министрлер кабинети айыл чарба жаныбарларын, ири мүйүздүү малды, жылкыларды, койлорду, эчкилерди Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизген токтом кабыл алды. Мындай чечим өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана азык-түлүк товарларына базар бааларын турукташтыруу максатында кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу белгиленди. Буга Кыргыз Республикасы аркылуу транзит, мелдештерге катышуучу спорт жылкылары чет мамлекеттерге, эл аралык уюмдарга же айрым адамдарга белекке берилүүчү жылкылар кошулбайт деп айтылат маалыматта. Министрлер кабинетинин токтому расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
Таңкы 5тен бери келе албай турабыз. Кол борборго окурман жиберген видеодо Бишкектеги цондордун биринде ондогон адамдар кезекте турганы тартылган. Жарандар документ алуу үчүн сааттап күтүүгө аргасыз экенин айтышууда. Терминалдар коюш керек да аяка. Коюш. УКМК Бишкектеги сойкуккананы аныктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкектеги сойкуккананын бетин ачты. Сойкуккана 5 жылдан бери конок үй катары иштеп келген. Атайын кызматтын маалыматы боюнча айрым кардарлар жана кызматкерлер психотроптук заттарды колдонушкан. 20 жаштан 30 жашка чейинки 6 кыз кармалып, административдик жоопкерчиликке тартылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Сойкуккана уюштурууга шектүү адам кармалып, конок үйүнүн ээсин жоопкерчиликке тартуу маселеси каралууда. Комитет национальной безопасности. Презерватив вытаскивайте. Больше нет. Вытаскивай денежный. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Өкмөттөн отурасыңыз, иш кабыл албай. İşte de batıraktan 50 karamış ki 50 толтыры. Ова да білім, не де шындық му? Ескі қарат жемайын. Башы условия жоқ му? Терминалдар қойыш керек та ма? Қойыш. İşlerin koyun қарап отыр. Ешқандай шарт жоқ му? 5 тәлі қойшы. Талас кир албай. Terminalları yok. Ne değilsen etten alacak. Arapta ot şey. Şopokta çok. Montile bilem. Elcur, çadır, kamçı, movu, satılıngendim ne jere atasыңар. Андай кыйын экесиңер. Инвалидтерди жолун түзөп койгула. Такта козду. Каракчыларыңды мага жөнөтпөйчү. Садыр, камчы, ук атасыңбы? Мына, чебистей болуп тигей, жыртыкчылаңа тирей. İnspektör kızın menen abzorayını erkeğini yönetıp dursun. Emne kızmatlık gereken kim bilir? Bir Kuday bilir. Bulardın da ennesi var. Bul düğüne kaytar düğünleri. Sadır. Senin atan men apandı men öldürgen emesmin.
Paxtakoruңdan, monda xizmatkeringdan aylaring көбөйткүчө биздикин көбөйтүп кой. Инвалидтердин акчасын көбөйтүп кой. Мен үйдө орлы жинди кыз багам. Мен оğuга окшогон орлы кызматкериңде. Кылыктарыбын көтөргөнгө абалым жок мен. Көрөтөсүңөр, мен митте бол, ковурада бол мени чагалчыда болуп турат. Бектерин табактай болуп. Не болду? Мага келген ажалбы бул. Ажалбы. Мен жинай албайм. Мен кыла албайм. Мен чолокмун. Мага жайып берди. Элдер жайып берди. Элдер кылып бербейт. Sen işinle, bana ne atçat alasın? Sen atçatın koyup, öz milletin değil. Öz milletin değil. Ey milletin de bildi atan ben. Ey milletin de bil. Milletin de bil. Milletin de bil. Özün milletin de bil. Milletin de bil. Sen invalidleri emez, bilip koy. Invalid bolup kalasın, zargağışap kalasın. Senin tuğan enengen alat. Senin tuğan enengen alat. Kargız enengen. Enengen alat. Enengen alat. Kargız enengen. Enengen kargız. Tuğulay turanağın ketmeyi. Nalat. Nalat. Belki yok. Gönlü bıtıp tutsunlar. Gönlü bıtıp tutsunlar. Yayısın el. Cutarsın.